10-10'dan алып алды дағы. Ооба. 80 раскидать ediyor. Erkekçeler. Ооба. Men onu aytқам. Men misалы bir немем жоқ та. Құда қаласа мен өзіме кеш өзім бизнесте толтырам. Ооба. Мурунтан эле билесиңер, мен неме кылган жокмушмун. Мындай еркекчелер. Тергөө айтып атпайбы? Процент чыккан деп. Аны эсептеп чыгарышып алып туралар да анча. Мен эсептеп койдум. Мен математикаданчы областный биринчи алып жүргөм. Бул басчакты мен эсептеп койдум. Мен мынча дегенчи, абыр курсовой разницасынчы, бул эле калган жок. Алдына 100 миң таштасачы, тыйын эле калган жок. Мен ошончо ушка тыкалдым да. Кече айттым го. Кечкелерде айтып койдум ага рахмат. Бирок полностью таяр эмес. Азыр 40 таяр. Всё. Баке, бул жакта было зарегистрировано досудебное производство по статье 328. По результатам следственного действия протокол будет предоставлен. Так, в пакете синего цвета. Если по пачкам получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, 7 пачек. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Birinчиден assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Сіздерге жалпы қырғыз еліне, бардық мұсылмандарға жаратқан Алла Тааланын тыныштығы, саламы, мереме райымын, жана берекесін жолдоймун. Ошол кечеги мен адресиме тиешелүү видеонун таркап кеткени, бул чоң бир окуянын бир кичинекей үзүндүсү. Ошол жерде мен ушул бир пара берип аткандай кылып, ушундай бир айыптап көрсөтүүсү, бул шантаж. Бул өздөрү тескерисинче ошол укук коргоо органдарынан УКМКнын сотрудниктери вымогательство, мындайча айтканда пара алууга мажбурлоо деп эсептелет да. Кудай кааласа азыр тергөө учуру болуп атат. Бунун баардыгы бүткөндөн кийин мен сиздерге кенен ачык айкын жооп беремин, айтып беремин. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен эки сөз менен айтканда кыргыз эли буга ишенбейт. Ал жерде 1 миллион 300 миң доллар депозитке коюлган деп коркутуу менен провокация аркылуу маселелерди биз чечип беребиз. Чоңдор менен сүйлөштүк. Алар болсо макулдугун берди, бирок өтө крупный сумма экен. Азирети муфти, сиз өзүңүз канча бересиз деген талаптар менен ушундай кылып бухгалтерибизди коркутуп, үркүтүп, оорулугусуна да карабай 5 саат тынымсыз түнкү саат 12ге чейин УКМКда бул кармап туруу, туугандар, бул жакшы эмес. Сахарный диабети бар эле, давлениясы бар эле. Анан корккондугунан мен ага айтканым чын. Канча ошо процентке койгон болсоңуз, ошонун баарын кайтарып бериң деп. Бул жерде пара берүү эмес, ошо проценттерин болбосо биздин Кыргызстандагы мамлекеттин мыйзамына бул каршы эмес. Депозитке коюучу, бирок шариятыбызда ал туура келбейт. Бул арам, буйрубайт. Ошондуктан мен кызматкерлерге дагы УКМКнын балдарына дагы айткамын. Менин бухгалтерим Жеңиш ажыга дагы айткам, бунун баардыгын кайтарып бериңиз. Себеп дегенде мен Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы муфти катары менин мойнумдагы эң негизги жоопкерчилик болуп эсептелинет мусулмандардын абийирин сактоо. Мусулмандардын абийирин сактоо жана арам нерселерди аларды кайтарып берүү болчу. Мына ошондуктан аны башка жака бурмалап көрсөттү, бирок буга албетте элибиз ишенбейт.